Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 23-июнга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Маданият министрлиги интернет жылдызы Бегимайга чет элдик сынакка катышууга жардам берет. Интернетте жаңыдан жылдызы жанган Бегимай Турусбекованын чыгармачылыгын Маданият министрлиги ар тараптан колдоп, эл аралык сынактарга катышууга көмөктөшөт. Бул тууралуу министр Азамат Жаманкулов аны менен жолукканда белгилүү болду. Акыркы күндө коомчулукта чоң резонанс жараткан аткаруу жөндөмү жана дарамети абдан жогору Бегимай Турусбековага Жаманкулов ийгилик каалап, анын чыгармачылыгын ар тараптан колдоого ала турганын билдирди. Тактап айтканда, Турусбекованы Central Asia Talent сынагына жөнөтүү үчүн тиешелүү жардам көрсөтүлөрүн, ошондой эле Казакстан, Туркияда жана Венгрияда өтө турган маданият күндөрүнө кошуп, анын талантынын ачылышына жана эл аралык аренага чыгуусуна жардам бере турганын баса белгиледи. Ошондой эле Бегимай Турусбекова буга чейин Күрөңкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынан билим алганы. Бибисара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинде окуп, бирок бүтпөй калганы белгилүү болду. Министр Турусбекованын окуусун кайрадан калыбына келтирүүгө жана аны ийгиликтүү аяктоосуна жардам бере тургандыгын кошумчалады. Интернетте жылдызы жанган Бегимай Турусбекова Бишкектин Ынтымак паркында дүйнөлүк хит ырларды аткарган видеосу соц тармакка тарап, заматта жылдызга айланган. Камчыбек Ташиев Кумтөр боюнча текшерүү жүрүп жатат. 22-июнда Жогорку Кеңеште казинолорду легалдаштыруу боюнча мыйзам долбоору каралган. Анда депутат Кундузбек Сулайманов Кумтөр компаниясынын жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк бюджетти каалагандай пайдаланып жатканын айтып, жетекчилик менен кеңешпейби деп суроо салган. Депутаттын суроосуна УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жооп берди. Теңиз Бөлтүрүктүн аталган мыйзам долбооруна тиешеси жок. 50 миллион долларга чейин уурдап жатыптыр. Силер көрбөй жатасыңар деген нерсе туура эмес. Биз баарын көрүп карап турабыз. Президентибиз Кумтөрдү текшерүү боюнча эсеп палатасын дайындаган. Биз укук коргоо органдары текшерүүнү баштап, жакында аягына чыгарабыз. Баятан бери 2-3 жолу айтып атасыз. Бул жакты карасам күлөм, бери жакты карасам ыйлайм деп. Сиз ыйлабаңыз да, күлбөңүз дагы. Добушуңузду бербей эле коюңузчу, сураныч. Өзүңүзгө кыйынчылык алып келбеңиз. Добуш бериңиз же бербеңиз деген Камчыбек Ташиев. Жапаров бир күнү Сапар Исаковго укук коргоо органдарынын укуругу жетет. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго бир күнү укук коргоо органдарынын укуругу жетет. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов Исаков мамлекетти тоноп Москвага качып, ал жактан ресторан ачып иштетип жатканын билдирген. Соттун чечими бар. Ал жигитке Сапар Исаковго бир күнү укук коргоо органдарынын укуругу жетет деген Жапаров. Белгилей кетсек, мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 3 иш боюнча коррупцияга айыпталып абакта отурган. 2020-жылдагы октябрь окуясында түрмөдөн чыгарылып, чет өлкөгө качып кеткен. Кийинчерээк башка иш боюнча дагы айыпталып, издөө жарыяланган. Депутат Акылбек Түмөнбаев Ысык көлдө дарыгерлер жетишпей жатканын билдирди. Номер 35 шайлоо округунан эл өкүлү болуп шайланган парламенттеги элдик топ фракциясынын лидери Акылбек Түмөнбаев парламенттин жалпы жыйынында президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлүнө кайрылып, Түп жана Ак Суу райондук жалпы ооруканаларга айрым адистеги дарыгерлердин жетишпегендигин айткан. Аталган ооруканаларга эң керектүү болгон дарыгерлер жетишпейт экен. Тагыраак айтканда, реаниматолог, инфекционист, невропатолог, кардиолог жана үй бүлөлүк дарыгерлери жетишпегендиктен азыркы убакытка эң орчундуу маселе болуп турат. Керектүү дарыгерлер менен камсыздоонун узун жана кыска мөөнөттөгү чечүү планы даярдалып чыгышы керек, деди эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев. Ошондой эле эл өкүлү төрагага кайрылып, аталган маселени карап чыгуу боюнча тиешелүү министрликтерге протоколдук тапшырма берүүнү талап кылган. Алмаз Акымжанович, ушу Ак Суу Түп райондорунда бүгүнкү күнү райондук жалпы оорукананын адистери жетишпестик болуп атат да, ошол эле невропатолог, кардиолог, үй бүлөлүк дарыгерлер. Ошону бир Минздравга айтып, ошол дарыгерлерди ооруканаларга камсыз кылып, эми райондун баягы ооруканалары билесиздер. Ошону бир элдин ден соолугу үчүн ушул жардамыбызды берип, ошол Минздравга да айтып, өзүңүздөр туура түшүндүрүп, бир медицина кызматкерлерин камсыз кылып, бүгүнкү күнү ошол мына медакадемия бар, ошол жакта бүткөн студенттер бар, бюджет менен бүткөндөр бар. Ар бир жерге ошол райондорго камсыз кылса болот да.
Ошону сизден суранып кетем. Мен ойлогон эмесмин 1 айдын ичинде алып калам депчи. Ойлогом 2,5 ай күч керек, 2,5 айдын ичинде алсам да жакшы депчи. Келинчегим ислам каржы кооперативдик эмеден Инстаграмдан көрүп калыптыр. Анан ушундай барып жазып койбойлу, көрбөйлү десем, мен көп ишенген эмесмин, ачык эле айтканда койчу, каяктан кооперативдер алдап кетет, ушундай деп интернеттен чыгып аткан ишенген эмесмин. Анан була не була деп келинчегимди угуп бирип көрдүм, келип көрдүм да. Ошондо 50%-ын төлөдүм мен. 2,5 ай деп экен. 2,5 айдын ичинде стопудоо алып беребиз деген. Мына Кудайдын куттуу күнүндө турам. 1 айга жеткен жок. 1 айга жетпей 21-inde уже машина алып отурам. Кудай буйрса мына оформлять этип атам, буйрса. Мен аябай ушу каржы кооперативине, ислам каржы кооперативине ыраазычылык билдиргим келет. Аябай мен үчүн мен үй бүлөмө аябай жардамдай эле болду да. Honda Fit алып берип атат $9,000 машинаны. $9,000 алып берип атат. Өзүм $4,500 төккөм. 2,5 айдын ичинде алып берем деген. Кудайга шүгүр мына. 1 айга жетпей алып берет. Ишениңиздер, алыңыздар, жазылыңыздар. Ушу ислам кооперативине ишенсеңиздер болот. Мына мен лично өзүм алып атам. Кудайдын куттуу жеринде турам. Мына куттуу машина алып атам. Шоу-бизнес өкүлдөрү Анжеликага 1 миллион сомдон чогултууда. Ырчы Анжелика Кайратова мурунку устаты Айчүрөк Иманалиеванын уулу Арген Иманалиев каза болгонуна байланыштуу өзүнүн социалдык баракчасына билдирүү калтырып, Аллах Таалам билип билбей кылган күнөөлөрүңдү кечирсин, жайың жанаттан берсин, жаназасына бара албайм, ошон үчүн Аргенин карыздарын кечирдим деп жазганына коомчулукта көптөгөн терс пикирлерди жаратып, көпчүлүктүн нааразычылыгын жараткан. Анжеликанын бул кылыгына шоу-бизнес өкүлдөрү жөн карап тура албайбыз деп Эльмара Турсуналиева төмөнкү билдирүүнү калтырган. Эгер чындыгында эле Арген ушундан акча алган болсо, кезектеги калп эмес болсо, ошончолук жалпы Кыргызга жарыялаган соң биз чыгармачыл чөйрөдөгү кесиптештер мындай чечимге келдик. Асель Осмонова, Турдалиева Асель эже, Турусбек Жумалиев, Сагынбүбү Ниязалиева, Толкун Орозбаева, Толкун, Нурдөлөт Копоев, Динара Акулова, Жыргалбек Шакиров жана көпчүлүк сахналаштар 1 сомдон чогултуп догун арткан кызга берели. Карзынан кечиртип убара кылбай колуна карматып коебуз. Кезектеги хайпты эненин зар какшаганынан жаш адамдын сөөгү муздай электе жаратты деген ал өз сөзүндө. ЖМК Россиялык ырчы Юрий Шатунов каза болду. Ласковый май тобунун экс-солисти Юрий Шатунов көз жумганын Звезда телеканалы билдирди. Ырчынын продюсери Аркадий Кудышевдун айтымында Шатуновдун өлүмүнө инфаркт илдети себеп болгон. Ал ырчы өткөн кечте тез жардамдын астында каза болгонун билдирген. Юрий Шатунов 48 жашта болчу. 1986-1991 жылдары СССРде эбегейсиз популярдуулукка ээ болгон. Ласковый май тобунун солисти болгон. Кийин өзүнчө ырдап келе жаткан.